Салам достор. Эфирде сенин добушуң, сенин келечегиң программасы. Биз бүгүнкү чыгарылышта сиздер менен референдум тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Волна Иссык Көлү телерадио компаниясынан алыстабаңыздар. Берүүбүздү баштоонун алдында референдум тууралуу кыскача маалымат алсак. Референдум. Бул өкмөттүн маанилүү маселе боюнча бүткүл элдик добуш берүү. Башкача айтканда, калктын көпчүлүгү референдумда чыгарылган чечимге макул деп добуш берсе, референдум кабыл алынган болуп эсептелинет. Эсиңиздерге сала кетсек, өстүбүздөгү жылдын 11 апрелинде өткөн конституциялык референдумда шайлоочулардын 80% өлкө башчы Садыр Жапаровдун демилгеси менен түзүлгөн жаңы конституцияны колдошкон эле. Мында шайлоого катышкандардын пайыздык чени араң эле 37% түзсө дагы референдум кабыл алынган. Анткени Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча добуш берүүгө катышкандардын саны 30% жогору болсо, референдум кабыл алынган болуп эсептелинет. Ал эми азыр кезекти кесиптешибиз Фируза Каракол шаарынын жаштарынын арасында референдум тууралуу өткөргөн сурамжылоосуна берсек. Референдум – это всеобщее обсуждение государственного важного вопроса. Голосование, наверное, по какому-то вопросу. Референдум – это, я думаю, что это какие-то изменения в законе, и народ идет и голосует за эти изменения. Что такое референдум? Я не знаю, что это. Что такое референдум? Пока что не знаю. Өзүңүздөр байкагандай эле, сурамжылоого катышкандардын көбүнчөсүндө референдум тууралуу маалыматы аз болуп чыкты. Дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетсек, референдум бул мамлекеттик маанилүү маселелердин бүткүл элдин добушуна коюлуп чечилүүсү. Же жөнөкөй мисал менен айтканда, марихуана өстүрүүнү легалдаштыруу, же оң рулду Япон автоунаасын башкарууга уруксат берүү, же мугалимдердин окуучуларга начар баа коюусуна тыюу салуу мүмкүнбү деген сыяктуу маселелерди жалпы элдин добушуна коюп чечүү жолу. Өлкөбүздүн тарыхына көз чаптырсак, Кыргыз СССРдин жарандары референдумга биринчи жолу 1991 жылы катышышкан. СССРдин биринчи жана акыркы президенти Михаил Горбачевдун демилгеси менен уюштурулган референдумда СССРдин жоюлуусу же ордунда калуусу жалпы элдин добушуна коюлган. Натыйжада жарандардын көпчүлүгү СССРдин жоюлуусуна каршы добуш берген, бирок тилекке каршы өлкөнү сактап калууга мүмкүн болгон жок. Андан соң 1994 жылдын 30 январында Аскар Акаевдин президенттикке бекитилиши боюнча референдум болуп өткөн. Анда 1991 жылдын 12 октябрында демократиялык жол менен 5 жылга президенттикке шайлангандыгын жана өз мезгилинде мамлекет башчысы катары иш алып барууга укуктуу экендигин ырастайсызбы деген суроо коюлган. Өзүңүздөр билгендей эле, буга жарандардын көпчүлүгү бир тараптуу макулдугун беришкен. Ал эми буга чейин өлкөбүздүн туңгуч президенти экономикалык реформаларды жүргүзүүгө аракет кылып, парламент депутаттарынын кескин сынына кабылганына карабастан, дагы бир нече жолу конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөргөн. Ал эми Курманбек Бакиев өзүнүн президенттик доорунда тагыраагы 2006 жылы 2 суроодон турган референдум өткөрүү демилгесин көтөргөн. Алар конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жана жаңы шайлоо мыйзамдарын кабыл алуу маселелери эле. Бул учурда дагы шайлоочулардын 95% макулдугун берген. Андан кийин 2010 жылы убактылуу өкмөт жаңы конституциянын редакциясын кабыл алуу боюнча референдум өткөргөн. Натыйжада кандай болгон деп ойлойсуздар? Адаттагыдай эле шайлоочулар баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, президенттик башкаруу формасын парламенттик башкарууга алмаштырып, мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын чектешкен. Кийинки президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда өлкөдө 2020 жылга чейин түзөтүүлөрдү киргизүүгө мораторий жарыяланганына карабастан, 2016 жылдын жайында парламенттин кароосуна түзөтүү киргизилген. Тактап айтканда, премьер-министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Ошентип 2016 жылдын декабрь айында өткөн референдумда бул маселе шайлоочулардын көпчүлүгү тарабынан жактырылган. Жана ошондой эле үстүбүздөгү жылдын апрель айында дагы бир референдум болуп өттү. Анда президенттин ыйгарым укуктарын кыйла күчөтүү, парламенттин укуктарын кыскартуу жана депутаттардын санын 120дан 90го чейин кыскартуу маселелери каралган. Мындан тышкары, дал ушул негизги мыйзам демилгеси кеңеш берүүчү жана көзөмөлдөөчү органга айланган элдик курултайга өзгөчө макам берди.
Ошентип азыркы убакта президент 5 жылдык нөөмөткө 2 ирет шайланганга, мыйзамдарды демилгелөөгө, өкмөттү жетектөөгө, министрлер кабинетинин түзүмүн аныктап, анын жетекчилерин дайындоого, министрлер кабинетинин төрагасын, парламенттин же элдик курултайдын демилгечилерин иштен бошотууга, өкмөттүн отставкасын кабыл алууга же каршы чыгууга, жергиликтүү администрациялардын башчыларын кызматка дайындоого же кызматтан алууга, борбордук шайлоо комиссиясынын курамынын жарымын сунуштоого, 300 000 шайлоочунун парламенттин көпчүлүгүнүн демилгеси же өз каалоосу менен референдум өткөрүүгө укуктуу. Ал эми президенттик кызматынан ким бошото алат? Азыркы убакта импичмент жол жобосу дагы татаалдашты. Мындай учурда парламенттин президенттик кылмышка айыптоосу гана эмес, башкы прокурордун муну тастыктоосу жана Конституциялык соттун корутундусу керектелет. Бирок референдум демократиянын аспаптарынын бири болгонуна карабастан, анын көптөгөн кемчиликтери бар. Алардын арасында биз төмөнкүлөрдү белгилей алабыз. Шайлоочулардын көпчүлүгү референдумга катыша алышпайт. Эки тараптын добуштарынын сан айырмачылыгы канчалык аз болсо деле чечим чыга берет. Жарандардын бюллетендеги текстти өзгөртө албагандыгы, добуш берүүнүн натыйжалары ар дайым коомдук пикирди чагылдырбайт. Мисалы, тарыхка кайрылсак, референдум өткөрүү 20-21 кылымдын башындагы башка диктаторлук режимдер сыяктуу эле Италиялык Бенито Муссолининин же Германиялык Адольф Гитлердин антидемократиялык режимдерди куруу шартында өкмөттү жана анын чечимдерин легитимдештирүүнүн баарына жаккан ыкмасы экени шексиз. Анткени добуш берүүнүн жыйынтыктарын бурмалоо шайлоочулардын көбүнчөсүнө колдоо көрсөткөндөй эле элес калтырат. Башкача айтканда, эмнени эксең ошону аласың деген сыяктуу референдумда кабыл алынган чечимдерди ушул өлкөнүн бардык калкына жоопкерчиликти жүктөп коет. Ошондуктан биз сизден добуш берүүгө катышууңуздун маанилүүлүгүн дагы бир жолу белгилеп кеткибиз келди. Добуш берүүгө катышкыла, тандоо жүргүзгүлө, досторуңарга өлкөнүн өнүгүшүнө өзгөчө өзгөрүүлөрдү жасоо мүмкүнчүлүгү бар экенин түшүндүргүлө. Жогорку кеңеште өлкөбүзгө кайдыгер караган, элибиздин пайдасына каршы иш алып барган өкмөттүн отурушуна себепкер болбойлу. Сенин добушуң, сенин келечегиң.